Мамлекеттик материалдык резервтер фондусу жарандарды арзан баадагы азык-түлүк менен камсыздоо аракетин көрүүдө. Ысык Көл облусунда аталган фонддон келген азык-түлүк Балыкчы шаарындагы Алтындан ишканасынын кампасында сакталууда. Кезек менен район шаарларга таркатылат. Мына бүгүнкү күндө азыркы учурда бизде ушул Ысык Көл Нарын областынын элдерине баш аягы 160 тонна кумшекер таркатууну жүргүзүп жатабыз. Уюшкандыкта мынакей ушул райондордон тиешелүү өкүлдөр келип, ал жерде биз уюшкандыкта ушул байыркы кумшекерди ушу кардарларга жүктөп берип жатабыз. Мына бүгүнкү күндө азык-түлүк боюнча коопсуздук жок десек болот. Себеп дегенде биз ушул материалдык баалуулуктарды кармап турган адамдар катары мен ишеничтүүлүк менен айта аламын. Балыкчы шаарына арзан баадагы кумшекерден 8400 тонна бөлүндү. 1 килограммы 65 сомдон. Транспорттун чыгымын эске алганда дүкөндөрдө 68 сомдон сатылат. Чоң дүкөндөрдү аныктадык. Тактап айта кетсем, Күнчыгыш тарапта Айкөл магазин, өйдө Аманбаев көчөсүндө склад номер 1 дүкөнү, Аманбаев көчөсүндөгү Алымбек датка дүкөнү, анан 4-түнчүсү ушу биздин эски базарда Шербет дүкөнүнө бул кумшекер бөлүнүп берилип атат. Ак Суу районуна аталган фонддун эсебинен 11 тонна кумшекер, 5,5 тонна өсүмдүк майы берилди. Алар айылдарга таркатылып, борбордук дүкөндөрдө бекитилген баага сатыла баштады. Магазин Берекеде Госмат резервтин эсебинен 4 тонна сахар келди, баасы 70 сомдон. Суу май келди 2 тонна, 130 сомдон. Болот го дейм дагы эле. Баасы андан өйдө деле көтөрүлбөйт. Ушул эле бойдон болуп турат. Мамлекеттик материалдык резервтер фондусу камсыздаган арзан баадагы азык-түлүктөр мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ишке ашууда. Белгилей кетсек, фонддон облуска жалпы 80 тонна кумшекер бөлүнгөн, дагы 75 тонна өсүмдүк майы жеткирилген. Жозгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.